Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү биздин темабыз үй бүлөнүн коомдогу ролу. Бүгүнкү сабактан биз үй бүлө жана анын милдети, үй бүлөдө балдарды тарбиялоо жана азыркы үй бүлөлөрдүн көйгөйлөрү менен таанышабыз. Үй бүлө бул нике жана туугандык мамиле аркылуу байланышкан адамдар. Мындайча айтканда, үй бүлө бул коомдун эң кичинекей бөлүгү. Ал эми үй бүлө мүчөлөрүнө чоң эне, чоң ата, ата эне жана бир туугандар кирет. Үй бүлөнүн негизги милдети бул тукум улоо жана бала тарбиялоо. Мен үй бүлөнү 3 муунга бөлүнүшүнү схема аркылуу бердим. 1 муунду, 2 муунду жана 3 муунду. Эгерде үй бүлөдө ата эне өзү гана жашаса, булар 1 муунду болуп эсептелинет. Ал эми балдары жана ата энеси чогуу жашаса, булар 2 муунду. Ал эми балдары, ата энеси жана чоң эне, чоң атасы менен биргеликте жашаса, мындай үй бүлөлөр 3 муунду болуп эсептелинет. Эми балдар, үй бүлөдө балдарды тарбиялоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Сүрөттө көрүп тургандай, үй бүлөдө бала эң биринчи тарбияны ошол үй бүлөдө алып чоңойот экен. Бала төрөлгөндө ата эне мээрин берип, баланы сүйүүгө тойгозуп, аны чоңойтот. Ошондой эле үй бүлөдө бала эң биринчи кийингенди, тамактанганды, ошондой эле чоңдорду сыйлаганды, эмгектенгенди дагы үй бүлөдө үйрөнөт. Жана үй бүлөдөгү бирге өткөргөн убакыттар, бирге китеп окуган учурлар, ошондой эле бирге сейилдеп, бирге өткөргөн убакыттар бул баланы рухий жактан дагы байытып, тарбиялап келет. Башкача айтканда, ата эне балдар үчүн идеал үлгү болуп саналат экен. Ошон үчүн биз ата энелер биринчи балдарды тарбиялоодон мурун өзүбүздү тарбиялап, ар дайым өнүктүрүп баруубуз керек. Азыркы үй бүлөлөрдүн көйгөйлөрү жөнүндө айта турган болсок, азыр мурдакыдай 3 муунду үй бүлөлөр азайып кетти. Мындайча айтканда, азыркы жаштар көбүнчө жалгыз өз алдынча жашаганды каалашат. Ошон үчүн карылар үйлөрү дагы көбөйүп, ата энесин карабай карылар үйүндөгү адамдардын саны дагы көбөйүп барат. Ошондой эле азыркы жаштардын жоопкерчилиги жок болгондуктан никесиз төрөлгөн балдардын саны дагы көбөйүүдө. Жана ажырашуулардын саны көп болгондуктан жалгыз бой энелердин дагы саны көбөйүүдө. Ошондой эле азыркы адамдар иштеп, үйдө отурууну каалабагандыктан жана балдарды көптөрүп тарбиялоону каалабагандыктан көп балалуу үй бүлөлөрдүн саны дагы азайып кетүүдө. Ошондой эле азыркы коомдун эң актуалдуу көйгөйү болуп эсептелген телефон маселеси дагы үй бүлөдөгү ар кандай зыяндуу көрүнүштөргө алып келүүдө. Мындайча айтканда, азыркы ата энелер менен балдар ар кимиси телефон менен убара болуп калгандыктан бири бири менен сүйлөшүү, сырдашуу сыяктуу нерселер жоголуп бараткансыйт. Бирок мына ушундай көйгөйлөрдүн болуп жаткандыгына карабастан, биздин мамлекет жалгыз бой энелерге, ата энеси жок балдарга, жетим жесирлерге жана жакыр адамдарга ар кандай жөлөк пулдарды төлөп, медициналык жактан жардам берип келүүдө. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.